20 бөлүм. Ашур падышасы Саргон жиберген тартан Азотко келип, ага каршы согушуп, аны басып алды. Ошол жылы Амос уулу Ышаяга теңир бар. Белиңден зумбалыңды чеч, бутуңдагы сандалыңды чеч деп айтты. Ал так ошондой кылды. Жылаңач жана жылаң айлак жүрдү. Анан теңир мындай деди: менин кулум Ышая Мисир менен Эфиопия жөнүндө көрсөтмө жана жышаан болуп, 3 жыл жылаңач жана жылаң айлак жүргөндөй, Ашур падышасы Мисирди уят кылып, Мисир туткундарын, Эфиопиянын куугун тукталып жүргөндөрүн жаш кары дебей, жылаңач, жылаң айлак кылып, белине чейин жылаңачтап алып жөнөйт. Ошондо өздөрү үмүт кылган Эфиопияны, өздөрү мактаган Мисирди көрүп, үрөйлөрү учуп уялышат. Ошол күнү ушул өлкөнүн тургундары Ашур падышасынан куткарылышыбыз үчүн биз үмүттөнгөн Эфиопияга, биз жардам сурап кайрылган Мисирге: мына эмне болду? Эми биз кантип куткарылабыз дешет.